Мекенчил депутаттык тобу кезектеги көчмө жыйынында Чүй облусунун Москва районундагы бир катар социалдык объектилердин абалы менен таанышты. Мындан тышкары депутаттар элдин көйгөйлөрүн угуп, аларды түйшөлткөн суроолорго жооп беришти. Депутаттык топтун мүчөлөрү көчмө жыйында айтылган ар бир маселе парламент трибунасынан көтөрүлүп, тиешелүү органдарга тапшырмалар берилерин белгилешти. Эл өкүлдөрү көчмө жыйында Александровка айылындагы курулушу аяктоо алдында турган бала бакчадан баштады. Депутат Карим Ханжезанын демилгеси менен республикалык бюджеттин эсебинен курулган 100 орунду бала бакчанын жалпы суммасы 86 миллион сомду түзүп, курулуш кыска мөөнөттө аяктаган. Садовой айылындагы Дворец колхозников маданият үйү Чүй облусундагы эң кооз имараттардын бири. 1993 жылдан бери оңдоп түзөөдөн өткөрүлбөй, эшик терезелери сынып, имараттын ичи дагы кейиштүү абалда. Капиталный өткөрсө буда бир кырчык иштеп бермек да. Аябай отличный таза турбайбы? Таза. Буну эгер азыр биз ремонт кылып койсо, жаштардын бияктан борбордук жасап коюш керек да. Аябай чоң маданият үйдө. Депутаттык топтун мүчөлөрү Гепер Арык айылындагы Качкынбай Артыкбаев атындагы мектебине барды. 1928 жылы пайдаланууга берилген авариялык мектептин ордуна 2025 жылы 225 орунду мектеп салынат. Андыктан башка айылдарда окуп жаткан балдарды чакырып, жаңы мектеп заманбап билим уянсына айланышы керек. Көп жерлерде мектептер курулуп калып атат. Бир элеси менен болуп калат. Бир жерлерде мектеп жетпейт. Ошон үчүн бул жерди чыныгы билим ордосуна айлантыш үчүн, балдарыңыздар кетпеш үчүн баардыгын эмки жылы жаңы мектеп болот деп буяка чакырышыңыздар дагы. Чакырабыз. Анан билим берүү министрлигине тапшырма бериш керек. Күчтүү мугалимдерди дагы булар комплектация кылыш керек. Көчмө жыйындын алкагында депутаттар райондогу Тулпар Моторс автоунаа чогултуучу заводун жана Байелим компаниясынын кайра иштетүүчү заводунун ишмердүүлүгү менен таанышты. Бул жерде уже сборочный цех, окрасочный цех, полный уже линия жанагыдай толук сразу локализация болот. Мекенчил депутаттык тобу Москва районунун тургундары менен жолугушуп, алардын көйгөйлөрүн укту. Жыл аягында өткөрүлүп жаткан көчмө жыйындын негизги максаты элдин көйгөйүн жеринен чечип, аткаруу бийлигинин ишине баа берүү. Эл менен жолугушуп, ушул элдин ичиндеги кандай көйгөйлөр бар, кандай сунуштар бар, ошолордун баардыгын тийиштүү жетекчилер менен талкуу кылып, ошолордун жеринде чечилбей аткан маселелерди угуу, аларга чара көрүү. Жетишкендиктер болуп аткан болсо, кайсы жерде кемчиликтер болуп аткан болсо, ошол мамлекеттик деңгээлдеги аткаруу бийлигинин кылып аткан ишмердүүлүгүнө баа берүү. 8 гектар жери менен менчиктештирилип кеткен кант заводун мамлекетке кайтаруу демилгесин депутат Шайырбек Ташиев парламентте көтөрө турганын айтты. Ошол жер азыр эч ким билбейт экен, Казакстанга өтүп кеткен дейт, Казакстандын банкына өтүп кеткен дейт. Сахардын завод мына бир нече жылдан бери турат экен, иштебестен. Биз ошонун тагдырын чечкенге мына укук органдарына, жогорку укук органдарына берип, ушунун тагдырын карап көрөлү дагы, анан кийин ушуну кайра мамлекетке өткөзүп туруп, ушу элге кайра кайтарып бериш керек ошону. Көчмө жыйындын соңунда элдин көйгөйлөрүнүн негизинде аткаруу бийлигине бир катар тапшырмалар берилди.